Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Керим бул кабарды Стамбулдун тыгынында турганда укту. Өтө маанилүү келишим түзүү үчүн бара жаткан. Дароо жардамчысына баарын токтот деди да ооруканага жөнөдү. Эги аттуу жардамчысы көп жылдан бери Керемдин жанында. Ал өзүн Керемди 5 колдой билем деп ойлочу. Бирок ал дагы Керемдин бул кылыгын түшүнбөй калды. Эмне кылып жатат бул? Миллион акча түшө турган нерсеге Керем көз жумуп койчу эмес эле. Эгерде мен адамдарды жакшы билсем, мен билген адам бул эмес, деди таң кала. Керем ооруканага келгенде врачтар Жамиляны текшерип бүткөн эле. Онур мырза, бул менин кол алдымда иштеген кызматчы кыз. Менден эч нерсени жашырбай айта берсеңиз болот, деди ал врачка сүрдүү тиктеп. Үй кызматчыңыз кош бойлуу, Керем мырза. Канча апталык? 5-апта. Меники, демек менин уулум, деди ичиндеги жулкунган бир күч. Сыртынан эч нерсе билдирбей салкын кандуу сурады. Карындагы балага ДНК тест жасатууга мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок бул мөөнөттө балага да энеге да зыян болушу ыктымал. Эгер жасата турган болсо, макул, башка суроом жок. Керем сыртка чыкты. Мыйыгынан жемиштүү жылмайып алды. Эч кандай ДНК тести жок деле мөөнөтү туура келип жатпайбы? Демек, мураскерлүү болот. Тагдырдын мындай бурулушу анын пландарын өзгөрттү. Анткени ал үйлөнгөнүнө көп убакыт болсо да балалуу болууну каалаган эмес. Бир чети сүйбөгөн аял. Экинчиден, аялы төрөсө ага финансы жактан эч пайда болмок эмес. Кайсы бир учурда ажырашууну кааласа, корпорациясы 2 бөлүнүп кетүү коркунучу бар эле. Мыйзам боюнча бала энесинде кала турган болсо, ага акциянын көбүрөөк бөлүгү кетет. Анан калса, мурдун көтөргөн бай кайындары ал баланы Керемден талашмак. Ал эми Жамиля төрөй турган бала жалгыз өзүнүкү болот. Кандай кылса, жашоосунун кайсы жерине койсо да ал Керемге эч тоскоол кылбайт, кыжаалаттык жаратпайт. Эң негизгиси, анын канын алып жүрө турган мураскер калат. Ушул учурда көкүрөгүндө ажыдаар ойгонду. Эч кимдин оюна келбей турган шайтан ой келип турду. Ал ой анын мээсин ой боюна койбой чырмап жатты. Ал адатынча өз канынан жарала турган баланын тагдырын да акчага бычып баштады. Коңур күз кирип келген. Алибек жанталашып иштеп, үй жайды, мал жанды баарын жайгарды. Эми Жамиляга Стамбулга кеткенге даяр. Бирок баарынан кыйыны муну ата-энесине айтуу керек эле. Паспортун алып, учакка билет да сатып алып койду. Бүгүн айтам дейт, экөөнүн жүзүн көрүп кыйбай кетет да, эртең эле айтайын деп токтойт. Же таптакыр эле айтпай кетип калгысы келет. Ошентип кыйналып жүргөндө апасы өзү сөз баштап калды. Балам, эми жыйым терим баардык иштерди бүтүрдүк. Тиги кызга барып сөйкө салып келе берсекпи? Кайсы кыз? Кайдагы сөйкө, деди Алибек, айрысын колдон түшүрбөй. Бүттү деген менен дагы көп иш бар эле. Энеси булчуңдары капкатуу, келбеттүү уулуна карап алып көз тийбесин деп жымыйып алды. Капырай, бир аз кулак салчы. Атаң окшоп оңураңдабай. Тим эле маңдайы жарык мыкты кыз, энеси да жакшы. Тиги Арзу сыяктуу аягы менен жүргөн бирөө эмес. Апа, калппы? Ай, бул айылда аны менен жүрбөгөн эркек калдыбы деги? Анын тарбиясын алган кыз кандай болот? Сиз өз көзүңүз менен көрүп, колуңуз менен кармап алгандай айтасыз да. Эл айтып атпайбы? Айтса айта берсин. Арзу жеңе сулуу, ичи күйгөндөр сүйлөй берет. Апа, кыз-пыз дегениңди токтот. Кыскасы, мен кетип жатам. Кайдагы окуй? Стамбулга, Жамилянын жанына барам. Эмне? Апа, укчу мени. Алибек айрысын ыргытып жиберип апасына чөгөлөй калды. Сен аны кандай айтсаң да, эмне десең да баары бир мен ансыз жашай албайм. Мен дем ала албай баратам. Бирөө демимди кысып салгандай. Бак-дарактар да жашыл эмес. Күн да мурункудай жаркырабайт. Тамак ичкеним, ичпегеним, күн чыкканы, батканы деле мени кызыктырбайт. Чын айтам, апа. Билесиң го, мен кичинемден Жамиляны жакшы көрөм. Ал жакшы кыз. Мурат байкени сен деле жакшы көрөсүң го. Таза, ак көңүл деп. Ал атасын тарткан. Кое бер мени, апа. Кайра келем, сөз берем. Кайра келем.
көзү күйүп жан дили менен суранып турган уулуна так кесе жок дей албады эне. Кайсы бир күнү ушундай болоорун сезип жүргөн. Жүрөгү түтпөй кетти. Шалак этип отуруп калды. Мен. Атаңа кантип айтасың? Жардам кыл, экөөбүз көндүрөлү, апа. Атаңдын кыялын билесиң, балам. Ал сенден кечип кетиши мүмкүн. Атам мени түшүнөт. Эне аргасыз башын чайкады. Айткандай эле болду. Атасы угаары менен күн күркүрөп, чагылган чартылдап кеткендей эле болду. Эл башкарган, урмат сыйга ээ, кыйын чыкма эркектерден эле Алибектин атасы. Жалгыз уулу бир кыздын аркасынан кетет деген деги эле учуктаса түшүнө кирбей, буурадай чамынды. Жогол, көзүмө көрүнбө. Эгерде кете турган болсоң, ата энем бар деп кайрылба. Сендей перзентимдин үчөөнү жер алдына бергем. Сени деле жок болду деп коем. Ата, айтканыңдан кайтпайт экенсиң да, Ошол кыз үчүн ата энеңден кечесиңби? Кайтпайм, ата. Бирок силерден да кечпейм. Бар, көзүмө көрүнбөй жогол. Өлсөм карашыма келбе. Кечтим балалыгыңдан. Мындай оор сөз айтылбаш керек эле. Айтылып кетти. Чырылдап көз жашын төккөн энесине бой бербей Алибекти түртүп, дарбазанын алдына чыгарып туруп, ичине бекитип алды атасы. Муну күтпөгөн ал селдейип турду. Бир аздан соң рюкзагын жоонуна асып, Жамиля экөө акыркы жолу жолугушкан жерге барды. Көкүрөгү ачышып, ыйлагысы келди. Тиштенүү араң чыдады. Дөбөгө жакындап келе жаткан эрбеңдеген караанды көрдү. Жакындап келсе Мурат экен. Кошуна эле жашашат. Жанагы сөздүн баарын уккан окшобойбу? Бали Алибегим, жарайсың. Атаңдан коркуп барбай коебу деп чочуладым эле, деди ал жигитти желкесинен укуй, кубанычын жашыра албай. Мурат байке, эмнеге мындай болду? Деди Алибек буулуга. Кандай? Сиздин жашооңузду айтам. Эмнеге мындай кылдыңыз? Эгерде сиз ичкенди таштасаңыз, арзуу жеңе карызга батпайт эле. Аны төлөйм деп Жамиля кетпейт эле. Мен минтип ата энем. Сөзүнүн аркасын бүтүрө албады. Мурат жигиттин абалын сезди. Кайсы бир учурда өзү да сүйүү үчүн күйүп турбады беле. Күйгөнү кара жерге кирсин. Минтип өмүр бою түтөп калды. Же эт болбой, же чел болбой, аракеч атка конду да калды. Өмүрү жексен болгон ошол кара түндү эч бир жеңгайт элек эле. Бул жигитке айткысы келди. Оозун эптеп барып кайра кайтты. Мен да кайсы бир убакта сен сыяктуу болгом. Бирок мен турмуштан жеңилип калдым. Аракка берилип кеттим. Менин кесепетимден жалгыз кызым жабыр тартты. Жалгыз кызым? Кандайча, Нурилачы? Мурат тилин жутуп алгансып көпкө отурду. Тилинин учунда турган нерсени айта албады. Көңүл бурба, масмын мен. Мурат байке, соо экениңизди көрүп турам го. Сага бир кеңеш айтайын. Эсиңден чыгарба. Көрүп турган нерсе деле кээде жалган болот. Ишенбе, бир гана. Өзүңө өзүң ишен. Күчтүү жигитсиң, көрүп турам. Жамиля көзүн ачты. Маңдайында керем тиктеп турган экен. Коркуп кеткенинен көзүн жума калды. Түшүм болуш керек. Ал менин жаныма кайдан келмегиле, деди жанталашып. Тилекке каршы түш эмес эле. Жамиля үчүн дүйнөдөгү эң жагымсыз үн керемдики болсо керек. Ошол үн, жек көргөн ошол жүз так маңдайында туруп жай сүйлөп жатты. Коркпо, тиштеп албайм мен, деди ал кыжаалат боло. Кыздын титиреп коркуп кеткенине ыңгайсыз боло жаагын сүргүлөп алды. Стаканга суу куюп жанына келди. Суу ичесиңби? Жамиля башын чайкады. Мен каяктамын, деди айланасын тиктеп. Ооруканада. Оор жумуш кылып жатып эсиңди жоготуп коюп турсуң. Эмнеге мындай кылдың? Эмнеге биздин үйдөн кетип калдың? Эрдин тиштеп үн каткан жок. Эмнени айтмак ага? Тили, турушу менен жат адамга абалын эмне деп түшүндүрмөк? Жөн гана кетип калышы керек. Ордунан туруп эшик тарапка жөнөдү. Башы айлана түшүп босогону кармай калды. Сен кайда? Тийбе мага. Жөлөй калган Керемдин колун силкип жиберди. Кайда барасың бул абалыңда? Сенин ишиң эмес. Канча жаш улуу экенин билсе да сен деп кыйкырды. Жаны ачып, тиш салууга даяр болуп түтөп турду. Угуп тур, сулуу кыз. Сабырымды түгөтпө. Сени менен ишим болмок да эмес. Болбойт дагы. Бирок мындан ары сенин жашооң менин ишим. Түшүндүңбү?
деди да Керим жулкулдатып барып кайра керебетке отургузуп койду. Жамиля Керимди жек көрө тиктеп алды. Керим аргасыз кетенчиктеп кетти. Эмне жалым бар бул кыздын көзүндө? Жүрөгү кайрадан дүкөдүк боло түштү. Бул кызды тиктегенде өзү да акырына чейин аңдап түшүнбөгөн бир сезимге туш болот. Керимдин бул сезимге акылы жетпей аң-таң. Мына азыр да бүрүшө түшкөнү менен кайрат кылып сес көрсөтүп жаткан кызга боор ачып кетти. Бооруна алып кучактаса, маңдайынан сылап, экөөнүн баласы боло турганын айтса, пландары менен бөлүшсө. Мага жардамыңдын кереги жок. Бооруң ачыбай эле койсун. Сен тууралуу бирөөгө айтат деп жатсаң, коркпой эле кой. Эч кимге айтпайм. Болгону мени жайыма кой, деди Жамиля. Эми кааласам да сени жайыңа кое албайм. Билесиңби эмнеге? Анткени сенин боюңда бар. Менин балам сенин карыныңда. Жамилянын көздөрү чоңоюп кетти. Алакандары менен оозун жаба үч бүктөлүп отура калды. Чын экен да. Эмне болот эми? Кантет? Алибек экөө эмне болот? Аны эстегенде көкүрөгүндөгү муштумдай эт чырылдап жиберди. Оозун күбүрөтө бир нерсе деп жатты. Керим кулагын жакшы төшөдү. Алибек. Жамиля ушул ысымды кайра кайталап шыбырап жаткан эле. Кимдир бирөөнүн кыялын талкалап көрдүңүз беле? Менимче бул адам үчүн эң оор кылмыш. Мейли чоң болобу, мейли жаш баланын кыялыбы, аны талкалаганга эч кимдин акысы жок. Керим өзү да билбей бирөөнүн кыялын талкалап, бут алдына ыргытты да койду. Жамиля боюнда бар экенин уккандан бери ыйлап жатты. Керим аны маңдайында отургуч коюп алып, жаныбарга эксперимент жасаган окумуштуудай таң кала тиктеп отурду. Сааттар өттү. Бул кызды карап отургандан тажай турган ою жок. Дабышсыз, ыза болгон баладай дирилдеп ыйлайт. Жаштар агат, жүзү жуулуп. Керим үчүн Жамилянын дүйнөсү башкача эле. Адатта ал аялдардан бат тажап кетчү. Мунун ыйлаганын карап отурганда кызык. Болду эми, ыйлап бүттүңбү? Эми мени кара, жакшылап ук. Бул жерден үйгө барасың. Эч нерсе болбогондо ишиңди улантасың. Мен энем менен сүйлөшөм. Азырынча эч нерсени ойлобо. Мен баарын жайгарам. Анан эсиңде болсун, карындагы баланы бир нерсе кылам дечү болбо. Менин көзүм сенин үстүңдө болот. Мен төрөбөйм бул баланы. Мен сенден сурап отурбайм. Төрөйсүң. Болгондо да бул менин фамилиямды алат. Тунжа фамилиясы канча атадан өтүп келе жатат, билесиңби? Кайдан билмек элең бул фамилиянын даражасын. Эми бул бала Тунжа атын алып жүрөт. Кандайча? Жамиля, сен эстүү кызсың. Мени жакшылап ук. Бул балага менин фамилиямды берүүнүн бир гана жолу бар. Ал, демек мындай, сен Ахметке, менин иниме турмушка чыгасың. Жамилянын көзү чакчайып кетти. Ахмет акылы кем болгону менен кадимкидей эле эркек адам. Ал тургай күчтүү да болушу мүмкүн. Эч ким анын баласы эмес деп ойлобойт. Баналдуу көрүнүш. Үй кызматчысы кем акыл уулдун башын айлантып, боюнда кылып алды дешет. Эч бир адам ал бала менин балам экенин билбеши керек. Ушул учурду өткөрүп жиберсек, калганын мен жайгарам. Ахмет көп жашабайт. Дарыгерлер көп болсо дагы 5-6 жыл жашашы мүмкүн дешкен. Андан кийин сен баланы мага калтырасың. Ахметтин мураскери катары менин кароомдо калат. Сен каалаган суммадагы акчаңды аласың да мамлекетиңе кетесиң. Албетте кааласаң. Каалабасаң бул жакта. Ал сөзүн бүтпөй токтоду. Бир ирмемге төрөлө турган баласы Жамиля үчөө үй бүлө болуп жашап жатканы көз алдына тартыла калды. Тим эле жонун жыбыраткан жагымдуу сезим. Жамиля аны таң кала тиктеп турду. Алдында эч нерсе болбогондой баарын жай түшүндүрүп жаткан Керимдин көк көздөрүн тиктеп туруп жырткычка окшоштурду. Куду кол салууга даярданып келе жаткан жырткыч. Башка кылганы аз келгенсип, ким акыл инисине үйлөндүрмөкчүбү? Жамилянын тагдыры менен топ ойногондой эле ойномокчубу? Денесин кордоп, эч нерсе болбогондой алдында турат. Эми сезимин, адамдык ар-намысын да тебелемекчи. Кыз ачуусун араң ичине катып жатты. Колунда болгондо күчү жеткенде, бул көк көз эркекти тытып жеп салмак беле, ким билсин. Алибек Бишкекке түнү менен келди. Аны студент досу тосуп алмак. Азамат менен кучакташып көрүшүп түз эле аэропортко жөнөштү.
Дос, эми жакшы бар. Бир беттеген нерсеңден артка кайтпайсың. Жамиляны тап, тез келгиле. Экөөңөр стамбулдук болуп кетпей, деди тамашалаган Азамат. Аза, апамдын абалын сурап, мага WhatsApp менен жазып тур. Апам телефон менен байланышка чыга албайт. Иштери чыгып калса жардамдашып тур. Атам деле бир аз убакытта жумшарып калар. Кабатыр болбо. Аяш атам менен энем менде. Достор кучакташып коштошушту. Учакка отурган Алибек жеңил дем алды. Эми чоң шаардан Жамиляны кантип табат? Болгону колунда Жамиля чогуу кеткен Зина эженин телефон номери бар. Табам, деди өзүнө ишенимдүү. Учакка биринчи жолу отурушу эле. Такыр уктай албай койду. Жанындагыларга көз салды. Жанында өзүнөн 5-6 жаш улуу жигит да терезени ойлуу тиктеп отуруптур. Иштегени кетип жатасыңбы? Деди ал салмактуу. Ооба. Биринчи жолу баратасыңбы? Биринчи жолу. Көнүп кетесиң. Көнөбүз. Тосуп алчу адамдар барбы? Жок, эч ким жок. Анан кайда барганы жатасың? Билбейм. Тиги ойлонуп калды. Алибек Данияр деген жигитке кыскача окуясын айтып берди. Кыздын артынан бара жатсаң, кыйын жигит экенсиң. Аның соо жүрсө болду эми. Ал жака барса эле биздин кыздар башкача болуп өзгөрүп кетишет. Жамиля антпейт, деди Алибек. Ошентип айтканы менен Алибектин жүрөгү зырылдап кетти. Жанындагы Данияр аттуу жигит өз алдынча кобурай берди. Анан биздин кыздарды көрсө эле түрктөрдүн шилекейи агып калат. Негизи эле деңиз боюндагы эркектердин темпераменти күчтүү болот дешет го. Укмуш сүйлөшөт, комплименттерди жаадырат деп кой. Бул жака келген ар бир кыз өзүн супсулуу сезип эле болбой калышат. Бирок биздин кыздар чындап эле сулуу көрүнүп калат ал жака барганда. Сиз да иштегени баратасызбы? Жок, мурун иштеп кеткем. Бул жолу апам ооруп, Туркияга дарылатканга эжем алып кеткен. Эми аны алып кетейин деп баратам. Бирок Стамбулда көп жыл жашап кеткем. Жакын тааныштар да бар. Ошону менен сөз үзүлдү. Ар ким өз ою менен алек болуп кетип бара жатышты. Жүктөрүн алып, аэропорттон чыга берерде Алибек эмне кылаарын билбей калганын байкады. Жигит, сен бул шаарды Бишкек деп ойлобо. Эч кимиң жок болсо кыйналып каласың. Мен менен жүр. Эжем Стамбулда жашайт. Бир нече күн жашап турсаң, ары жагын дагы көрөрсүң. Алибек ичинен сүйүнүп кетти. Даниярдын артынан жөнөдү. Алибек Стамбулга келгени катуу кыйналды. Жамиляны табууга такыр эле мүмкүн эместей. Зина эженин телефон номерин алып келгени менен алмашып кеткен окшойт. Таба албады. Тил билбесе, эркектерге иш оңой менен табыла койбойт экен. Кечке жумуш издеп жүрүп күнү өтөт. Кыйналып кеткени менен көкүрөгүндө Жамиляны табам деп көшөрөт. Эгер үмүтүн үзүп кете турган болсо эле, Жамиля андан баш тартып кетчүдөй болот. Дагы жакшы, Данияр байкеси менен таанышып калып далай жардам берди. Алибек, сен акылдуу жигитсиң. Сенин ал кызды табам дегениң кумдан ийне издегендей эле кеп болуп жатат. Же дарегин билбесең. Эмне кылайын, байке? Мен баарына бел байлап келгем. Ансыз кете албайм. Алибек көзүн көтөрүп тиктеп калды. Оюнан кайта турган кебетеси жок. Мен кетип жатам. Бул жерде көпкө тура албайсың, жумушуң да жок. Эмне кыласың, баатыр? Айныткысы келген. Жигит оюнан кайта турган кебетеси жок. Аргасыз жайына койду Данияр. Керем Жамиляны ооруканадан дээрлик күч менен алып кетти. Жаралуу куштай алсыз болчу. Башы туман, эмне кылып жатканын деле билбейт. Ал ортодо Керем менен энесинин ортосунда айыгышкан күрөш жүрүп жатты. Ал сенин каның, сенин неберең, көчөгө таштап коесуңбу? Ал Ахметтин баласы болушу мүмкүн эмес. Сен мага эмне жомок айтып жатасың? Эне, азыр карындагы балага ДНК тест жасап, баланын атасын билип ала турган заман. Кааласаң текшертели. Ошону каалайсыңбы? Эптеп эле энесин ийге келтирсе, калганы өзү каалагандай ишке ашаарын сезип турат. Алдындагы эң чоң күч энеси. Өкүрүп акырып, үй бүлө үчүн күйгөн адам болуп ролун келиштире ойноп жатты. Артист болсо Оскарды жөн эле алмак экен. Болуптур. Сен кайдан таптың? Сен кайдан билдиң боюнда бар экенин? Мен бул үйдө ким эмне кылат, кандай басып, кандай дем алат билип турам, эне. Мага ишеничтүү кишилер айтышты. Ахметтин баласы экенине ишенбейм мен. Эне, бул кызды карасаңыз, алдай турган кызбы бул? Анан калса, өзүң көрдүң, Ахмет анын бөлмөсүндө эмне иш кылганын. Жамиля кетип жатканда эмне үчүн мага айткан жок анда?
Коркуптур кыз. Ошон үчүн кетип калыптыр. Мен иштин жайын билгенден кийин таап алып келдим. Ахмет экөөнү үйлөнтөлү. Бала бизде калсын. Сенин каның, сенин неберең. Билбейм, эч нерсе түшүнбөй калдым. Болуптур, мен аралашпайын анда. Бирок сен өмүр бою неберемди өз колум менен өлүмгө узаттым деп кейип жашайсың эне. Мен Шерифеден балалуу болбойм, аны жакшы билесиң. Бирок ажырашып да кете албайм. Бул биздин тукум уланышына бирден бир мүмкүнчүлүк. Мен ошол үчүн жанталашып жатам. Бул бала биздин келечегибиз. Керем акырын энесин көндүрдү. Бирок баары бир энесинин көкүрөгүндөгү шектенүүнү кетире алган жок. Энесинин бөлмөсүнөн чыгып, Эгеге катуу тапшырды. Жамиладан көзүңдү алба. Өзү үчүн дагы, карын дагы, бала үчүн дагы сен керт башың менен жооп бересиң. Эч кандай жумуш кылбасын, эс алсын. Баардык ыңгайлуулукту түзүп бергиле. Болгону колуна телефон бербе. Кайда барам десе, эмне кылам десе барсын. Бирок сен жанынан чыкпа, же ишенимдүү адамдардан кой. Керем мырза, эмне болду? Шерифе айым келатыптыр, кабар берди. Ошол эле жетишпей жатты эле мага. Аялынын чет өлкөгө саякаттап кеткенине 3 ай болгон. Эми келатат деген кабар Керемдин тынчын алды. Шерифе акылдуу аял, бир нерсени билип калышы мүмкүн эле. Эгерде ал билип кала турган болсо, болгон планы ойрон болоору турган кеп. Керем мырзанын 2 бутун бир кончукко киргизе турган бир адам болсо ошол Шерифе. Баса, Жамиляны Ахметке азырынча жолотпогула, деди кетип баратып. Бул сөздү эмнеге айтты? Эге түшүнбөй турду. Ахметтен боюнда бар болсо, кантип экөөнү жолуктурбай коюуга болот? Деги эмне болуп жатат? Акылына эч нерсе сыйбады. Жамиля өз бөлмөсүнө кирип сулк жыгылды. Эне болууга таптакыр даяр эмес эле. Эми өзү наристелүү болгону жатат. Болгондо да Керемдин баласы. Өзүн өзү жек көрүү ичи туйлап кетти. Качып кеткенге да болбойт. Машинада келатып паспортун Керем сумкадан алып чөнтөгүнө салып алган. Компьютер, телефон деген нерселерге муну жолотушпайт. Тирүүнүн тозогу. Керемдин түрмөсү. Бул абалда 1 ай өтүп кетти. Бала чоңоюп жатат. Акыры Эсма ханым аны өзүнө чакырды. Угуп тур, кандай максат менен бул ишти кылганыңды билбейм. Бирок мени алдадым деп ойлобо. Неберемди төрөйсүң, андан кийин Ахметти тааныбайсың да билбейсиң. Мен эч кимди тааныгым келбейт, азыр да, кийин да. Мени түрмөдөгү адамдай камап койгон силер. Анан мен силерди алдаган боломбу? Мени кое бергиле. Акчаңардын да, фамилияңардын да, даражаңардын да мага кереги жок. Менин тек жайыма койгула. Суранам силерден. Мени жайыма койгула, паспортумду бергиле. Мен бул баланы төрөгүм келбейт. Эсма таң кала тиктеп турду. Артист болуп жатат деп ойлойюн десе, ага да окшободу. Чыныңды айтчы. Карыныңдагы бала Ахметтикиби же Керемдикиби деп сурайт эле, бирок такыр оозу барбады. Оюна келсе да кууп жолотпой жаткан нерсеси ушул. Эгерде Ахметтики болбосо, мен сага бул баладан кутулганга жардам берем. Болгону мага чыныңды айт. Жок, Ахметтин баласы эмес. Эсма ханым бүкүрөйө түштү. Билген, жүрөгү сезип жаткан. Күн суук, жамгырдан көз ачылбайт. Стамбул бул жылы өтө жаанчыл болду. Жамиля үчүн бул жердин абасы да, суусу да, ар тараптан келген деңиз жыты да жакпады. Дилине жакын эмес, баары чоочун. Эч кимден жардам жок. Боюндагы бала да өчү бар немедей эле кыйнады. Эмне жесе кусат, бөлмөсүнөн чыкпай жатат. Алдырам дегенден да эч майнап чыкпады. Эсма ханымга чындыкты айтты. Ахметтин баласы эмес деди. Жамилянын артка кайта турган, корко турган абалы калган эмес. Анткени кем акыл Ахметке турмушка чыгуу анын 3 уктаса түшүнө кирбей турган нерсе эле. Эптеп боюндагы баладан кутулса, Керем аны кое берерине ишенип жатты. Эсма ханым убадасына турду. Эртеси күнү аны алып ооруканага жөнөдү. Жолду катар үн катпай келишти. Макулдашылып Жамиляны медайымдар палатага алып бара жатышты. Коркпоңуз, оорубайт деле, тез эле бүтөт, деди медайым куттуктагансып жылмайып. Жараткан жардам бер деп жатты Жамиля. Куп-куу өңүндө коркуу да, санаркоо да бар эле. Экинчи эне болбой калсамчы деген үрөй учурган жан да албас. Мейли, баарына баш байладым деген көшөргөн ой.
Бул учурда Эсма ханымдын жаны да төрт бөлүнүп жатты. Бала Керемдики экенин айттырбай эле түшүнгөн. Бул тукум үзүлүшү мүмкүн жана буга мен күнөөлүү болом. Ахметтин баласы эмес, Керемдики болсо деле ал менин каным. Бирок мен анын өмүрүн жок кылганга бел байладым. Анткени ал үй кызматчынын баласы. Бул өтө маанилүүбү? Балким Керем айткандай, ал бала биздин келечегибиз болоор. Оюн топтой албай жатты. Ал азыр токтотуп койгонго күчү жетет эле. Мүнөттөр калды. Эки ойдун жетегинде турат дагы деле термелип. Ушул учурда Керем тез арыштап келе жатканын көрдү. Ага Эге аттуу жардамчысы Жамиланы энеси ооруканага алып жөнөгөнүн айтып, ал жетип келген экен. Ичинен Аллага шүгүр деп жиберди. Кана ал, кана Жамиля деп жиберди Керемдин көзү чакчайып. Керем жулкунуп, алдын тоскондорго бой бербей кирип барды. Токтоткула, жолугула эч ким. Керебетте жаткан Жамиляны жаш баладай көтөрүп чыгып кетти. Ошол боюнча Керем энесине такыр сүйлөбөй койгон. Бир ай өткөндөн кийин аргасыз энеси өзү келди. Мен макулмун, Ахметтин үйлөнүү күнүн белгилейли, деди ал акырын. Менин оюмча сен туура чечимге келдиң эне, деди Керем бир ооз. Ошентип Жамилянын тагдыры чечилди. Мына, аз күндүн ичинде никеге турат. Керем максатына жетти. Алдап, соолап, коркутуп отуруп акыры көндүрдү. Бала төрөлгөнгө чейин гана никеде жашап турасың. Андан кийин колу жолуң бош. Ата-энеңе, сиңдиңе канча кааласаң акча жөнөт. Бала тууралуу эч нерсе айтпай эле түрк күйөөгө тийгени жатам де. Анын бай экенин айт. А мен сенин ата-энеңе, үй бүлөңө өмүр бою жете тургандай акча жөнөтүп турам. Сен акылдуу кызсың. Туйлап асман айдан түйүлүп жаткан кыз акыры макулдугун берди. Аргасыз Ахметке турмушка чыкты. 2-3 мүнөттө эле Жамиля Тунжа деген фамилияга ээ болду. Ак көйнөк кийгенден да, макияждан да баш тарткан эле. Жөнөкөй саркеш тигилген көйнөк узун боюна куп жарашып турду. Кимдир бирөө таң калып карады. Бирөө аяп карады. Бирөө акылдуу немекен, алыска барат деп суктанып карады. Керем гана аны караганга даай алган жок. Күнөөсүнүн күчү ушунчалык оор эле, баш көтөрбөй тиктей албады. Ахмет эмне болуп жатканын деле түшүнгөн жок. Бир билгени Жамиля аныкы. Эми аны менен каалашынча ойносо да болот. Бөлмөсүнө кирсе да болот. Ошол нерсеге гана акылы жетип, андан башканы аңдай албай, оозу кулагына чейин жетип күлүп турду.